Oğulдарыңыз жана кыздарыңыз эң мыкты тарбия ээси болуусун кааласаңыз, ушул 3 кеңешке кулак салыңыз. Биринчиси, үйдүн кожоюну эркек болушу зарыл. Эмне үчүн? Качан үй бүлөдө эркек кожоюндук кыла билгенде, ошол үй бүлөдө тарбияланткан эркек балдар эркектик бардык сапаттарга ээ болот. Ошол үй бүлөдө чоңояткан кыздар жароокер, мыкты, айымдык сапаттарга ээ болот. Экинчиси, апасынын, аялынын дайым эркегине, күйөөсүнө баш ийүүсү. Бул да болсо эркек балдарынын мыкты эркектик бир образда, ошондой бир мүнөздө калыптануусуна себеп болот. А кыздарынын баш ийүүчү, жароокер, датка айымдай бир мүнөзгө ээ болуусуна жол ачат. Ал эми 3-чү кеңеш бардыгынын негизи болот. Бул да болсо ыймандуу үй бүлөнү уюштура билүү. Кудай Тааланы тааныган абалда, Кудайдын айтканындай практикалаган ата-эне болгон болсо, ушундай үй бүлөдөн эң мыкты эркектер чыгат, эң мыкты жароокер кыздарыбыз тарбияланып чыгат. Эгерде ушул кеңешибиз пайдалуу болгон болсо, ушул видеого лайк басыңыз жана ушул кеңеш пайда берсин деген бардык тааныштарыңызга бөлүшүп коюңуз.